Adamlar недоверие kıldığı, sizdige işenmey kaldığı, demek sizin ilgiliksizliğiniz mına oşol. Mına oşol sizin ilgiliksizliğiniz. İşenmey kala turgan bolsa, demek sizin ilgiliksizliğiniz mına oşol. Maşenik adam könçe oylayt da men maşenik kılıp jakşılık, bayağı aldamçılık kılıp jakşılıkka jetem dep oylayt da. Birөө da aldayt. Misal üçün biröөнү aldagandan keyin al biröөнү emes, nasam деле bir 10'du aldagan bolot da. Sebebi meni aldasa men tuğandarıma kabar berem da, no maşenik eкен bundan zakaz kılbakla dep bardığını aytam. Anan daha biröөнү aldayt, alдағы büt bardığını aytat. Ar bir adamdı birden aldap çıgat. Birok keyin eldin aldığında men kadir barkı reputatsiyası bol boyt. Al uut kurat al adam. Oşon üçün ийгиликке жетүүнүн эң жакшы жолу бул эмне экен? Тугандар, чынчылдык, честный болуу, айткан сөзүндө туруу. Андан кийин адамдарга ишене бил дептин. Ишене билүү. Ишене билиш керек ар бир адамга. Мына Кудайга шүгүр бардыгыбыз биринчиден мусулманбыз, андан кийин кыргызбыз. Мисал үчүн Кудайга шүгүр биздин баягы кыргыз элибиз, кыргыздар бири-бирин анчалык алдабайт. Биз отургузуп кете турган элдерден эмессиз, ишенсе болот да. Мисал үчүн кээде мени кээ бир адамдар көрүп таң калат эди да. Башында мага Россиядан чыгып ар кандай облустардан китептерди заказ кылышат эле да. Мисал үчүн Амурский, Питерден заказ кылышат эле. Кээде башында мындай акчасын котор десең ишенбейт да. Kiteptin akçasını kotorup jibер, andan keyin salam desek işenmeydi. Birinci başında men kitepti salıp jiberip, an jetkenden keyin akçasını anan alat elem da. Adamlarga ne kılat elem, men işenet elem. Men işenem, men işenimdi Kuday Taala kayra kaytarat deyt elem. Birok Kudayga şükür meni hiç kim aldagan jok. Orusça aytmakçı, за исключением одного человека. Bir жол эле ошондой көп адамга ишендим. Арасынан болгону bir жол эле ошондой болду. Мейли алда болсо не деп коет? Кой аксагы менен 100 деп коет го. Бирок негизи адамдарга ийгиликке жетиш үчүн адамдарга ишениш керек. Сөзсүз бири-бирибизге ишене билишибиз керек. Баарына бирдей жакшылык кыла бериңиз. Баардыгына бирдей жакшылык каалай бериңиз. Мисалы мен кээде баарын эле бирдей окутканга аракет кылам да. Бул да мен өзүм жашоо турмушумдан алынган. Бирөөнөн кайтпаса башка бирөөсүнөн кайтат. Бирөөсүнөн кайтпай турган болсо башка бирөөсүнөн кайтат. Кээде кээ бир адамдар болот, ушул аябай эсептешет да. Мисал үчүн сен башың ооруп, нервиң ооруп, чарчап, мисал үчүн кээде сабак бересиң, болбогондо кээде акция менен 1,5 миң сомго 1 ай өлүп, талып тырышып окутам. Бирок кээде bir күн калат да, мисал үчүн bir сабак калып калса, ошону эсептешет да. Жакшылык ушундай нерсе экен, баары бир ошол сиз күткөн адамдан кайтпай турган болсо дагы башка адамдан кайтат экен. Мен ушул нерсеге ишендим да. Кээде айтам го, мисал үчүн ошондой кээде мен мисал үчүн бирөөнү окутасың, баягы чарчап окутасың, нервиң кетип окутасың, анан ушу bir саат калып калган болсо баягы сабагы да. Анан аны биринчиден өзүң арзан окуткансың, анан баягы айткансың да, мисал 1 ай окутам десең, айдын аягына келгенде 1 сабагы калып калса, ошону эсептешет да. Ушуну өтүп бербейсизби же акчасын которуп койбойсузбу деген ушундай даражада адамдар бар да. Кээде мен мындай ичимден күйүп кетейин дейм да. Ушунча окутуп, аракет кылып окутуп келсең, аягында келип алып ушунча нерсени сени менен эсептешет деп туруп, баягы адамга жинин келет да, ачууң келет. Бирок ушундай учур болду. Окубаган адам эле, менде окубаган адам эле, сиз аябай жакшы сабак берет экенсиз деп туруп, менин картама бир аз акча которуп койгондор болот да. Мисал үчүнчү, окубаса дагы коомчулукка жакшылык кылып атыпсыз деп, сизге бир аз жардам болсо дагы бизден кичинекей салым болсун деп, мисал үчүн картага акча которуп койгон адамдар болду да. Мен ошол кезде түшүндүм да. Ошол кезде түшүндүм, айттым, демек жакшылык ошол сен күткөн адамдан кайтпаса дагы башка бирөөдөн Кудай Таала эмне кылат экен? Кайтарат. Ошон үчүн ушул нерсеге ишенип коюңуздар. Ошон үчүн бардыгына бирдей Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жакшылык кыла беребиз, жакшылык жасай беребиз, бардыгына Кудайдын ыраазычылыгы үчүн. Ошол адамдан кайтпаса башкасынан кайтат. Андан кийин эми досторду, айлана чөйрөнү, курбуларды, подружкаларды жалаң эле өзүңүздөрдүн чөйрөңүздөрдөн, өзүңүздөрдүн айлыңыздардан, өзүңүздөрдүн жашаган жериңиздерден эле издебеңиздер. Досторду алыстан, мисал үчүн дүйнө жүзүндө сизди колдой турган, сизге жакташ боло турган, сизге сонун достор табылат, курбулар табылат. Мисал үчүн мен кээ бир адамдарды көргөн эмесмин, көп
dostorum menen internet arkылуу kelишкен. Köp okuwçularım keldi misal üçün internet arkылуу dostoштук, бирок жашоодо дагы алды бердиси кебир мен көрүп жүргөн, жанымда өсүп, мына өкөз чогуп, мындай жыт сиңишип өскөн адамдарга караганда, кеде интернет аркылуу таанышып, алыстан мени көрбөсө дагы онлайн болсо дагы мени көрүп, мага поддержка кылып, мага ишенип дос болуп жүргөндөр аябай көп да. Баягы сени менен тилектеш адамдар, мени менен тилектеш адамдар аябай көп. Ошон үчүн эме дейт да, бир сөз бар да. Сен өз жериңде өспөйсүң, өссөң дагы гүлдөбөйсүң деген сөз бар. Бул кандай? Мисал үчүн мисал айтам, мен китеп жазганда эң биринчи ишенбеген адамдар менин жакындарым болгон. Мисал үчүн, ушу сен да китеп жаза аласыңбы? Сен эле башың китеп жазганга жетеби дегендер болгон да. Анан эмне сага келип Пушкин жазып берсинби? Же жалаң эле Пушкин умный болобу, же Эйнштейн умный болобу, тиги башка чет өлкөдөгүлөр. Ошондой адамдар болгон да. До сих пор мисал үчүн кеде өзүм жанымдагы, өзүм баягы эми кээ-бир деп айтам, кээ-бир досторум мага ишенбейт да, ушу сен китеп жаза аласыңбы деген адамдар бар да. Мисал үчүн өзүм жакын, мисал үчүн эмемде, айлана чөйрөмдө ошондой адамдар бар. Сен китеп жаза аласыңбы деп ишенбеген адамдар бар. Бирок ошон үчүн айтам го, бая адам өсүү үчүн жалаң эле өзүңүздүн айылыңыз менен, өзүңүздүн шаарыңыз менен чектелип калбаңыз. Ошон достор эмне, достор көп. Мен кеде ойлойт элем да, мындай эч кимге пайда бербейт элем деп, бирде Кант шаарыга барып калып, бир эжекеме ошондой китеп апарып калсам, баягы менин интернетте айткан сөздөрүм баарын жаттап алыптыр. Сен аябай сонун экенсиң, сенин сөздөрүң мага жакты деп, баягы мен сөздөрүм жаттап мага кайта айтат да. Мен ошондо түшүндүм да. Демек менин деле керегим бирөөлөргө тиет экен, менин деле пайдам тиет экен, мен айта берсем болот экен деген тыянакка келдим да. Сиздер деле ошондой. Сиздер деле, сиздердин деле пайдаңыздар бирөөдү, сиздер деле бирөөнү таң калтырышыңыздар мүмкүн. Сиздердин деле пайдаңыздар башка бирөөлөргө тиет да. Ошон үчүн мен эчтекеге жарабайм деп жүрбөш керек. Досторду колдон келишинче эмне, бизге көбүнчө биздин өзүбүздүн жаныбыздагы адамдар биздин кадырыбызды билбеши мүмкүн, бирок башка жактан биздин талантыбызды баалай турган адамдар көп болот. Ошон үчүн досторду жалаң эле бир жерден чектелип калбаңыздар. Көп жерден издеңиздер, урматтуу туугандар.